Aşrafil Enbiya ve Muhammedin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Neyse şunu dersen düşünüp alalı. Şeriatımızda kara dua kılуу öz günөө ekенин unutпашыбыз керек. Өтө чоң күнөөлөрдүн биринде же болсо биздин ата бабабыздын жолуна деле негизи бир адамды ысытып, суутуп, аларды жок кылган аракет кылуу өзү эмне экен? Күнөө болот. Жакшы эмес. Ошол себептен биз карайт экенбиз. Имам Малик рахималлаху таала ушундай деп айтат экен. Сыйкырчы же болсо көз ачык бакшы бул bir adamды башын айлантуучу же болбосо адамдарга руханий жактан зыян берүүчү. Жана бул ушундай адам башка бирөөлөр андай кыла албайт деп айткан экен. Демек эмнеге башка бирөө андай кыла албайт? Алымдардын ортосунда ошо сыйкырчы сыйкырын кара дубасын кантип кылат десе, аны ар кандай түшүндүрмө беришкен. Бирок аныгында ошол ар бир бакшы, ар бир көз ачыкмын деген, ар бир мен ак жолдо жүрөм деген, ошондой эле адамдардын келечегине же өткөн чагына кийлигишип жүргөн адам, же болсо бир адамдын башын айлантып берем деп же ысытып жүргөн адам, бул субханалла өтө чоң күнөөкөр. Ошондой эле анын орду жаханнамда болуп калат, тозокто болот. Бул адамдарга ишенүү өтө күнөө. Же болсо кээ бирлерин ушундай түшүнүшүңүз керек. Алымдар бөлгөн. Эгерде төлгөчү барып койсо эмне болот? Мисалы бирөө мындай таштыргытты. Таштыргыткандан кийин сен уюң тээ жакта жүрөт деди. Эми ошого ишенип барып атат экен. Ишенип үйүнөн чыккан адам эмне күнөөкөр болот дейт. Чоң күнөө кылган болот. Бирок ширк кылган болбойт дейт экен. Эми кээ бирлер айтат экен, bir adam bir göz açıkka vardı. Andan soradı. Men baktıl olamı ya baktısız bolamı? Men kanday bolam? Men ölüm bü je olboso kaçan işim oңолот? Dese, al adamga ушундай болсун десе, ушундай болот экен деп ишенип келечегине, ушу бактылуу болот экен, эртең күйөө тиет экен, балалуу болот экен, жашоо болуп кетет экен деп андан сурап алып ошого ишене турган болсо, ал куфур болду дейт. Капыр болду дейт. İslam'dan çıkıp gitti. İmandan çıkıp gitti. Demek bu жерде ne bölünüp turgan dese, bирок жалпысынан эле пайгамбарыбыз ар бир сыйкырчы, ар бир колдун, же болсо ар бир ведьмасы болсун, ар бир эле жана мен көз ачыкмын деген, мен ордочумун деген ошолордун бардыгы Алланын каалоосу менен субханалла чоң күнөөкөр болгон жана адашкан адамдар болуп эсептелет. Ошолорго ишенүү өзү күнөө. Ошолорго ишенүү. Же болсо ошолордун жалпы жолунда сыма ишене турган болсо, эмнекен ал адам имандан чыгып коркунучу бар экен туугандар. Демек, эмнекен бул жанагы сыйкырчылардын зыяны тие турган экен. Алар шайтандардын аскерлери. Шайтандын бул дүйнөдөгү аскери. Бул дүйнө адамдардын иманын, ошондой эле адамдардын руханиятын жанчып жок кылуучу бир аскер. Шайтан 70 000 tuzak salgan bolsa, ошо 70 000 tuzagынын bir tuzagı мына ушулар болуп эсептелет. Сыйкырчылар бул аскер шайтандын bir тараптуу bir аскер болуп эсептелет. Ошондой эле Ибн Кудама деген чоң бир рахималлаху таала айтат экен, ал эми бардык сыйкырчылардын жазасы бул өлүм деген. Бирок эми бизде аз бул нерсе жок, аны жүрбөгүл анан субханалла көчөгө барып, көз ачтан жанагы ак шүмүшүктөп балтаны көтөрүп алып. Жок, андай эмес. Эмне себептен ушундай десе, эмне үчүн ушундай кылса, анткени бардыгы эле көз ачык, сыйкырчы, бакшы дегендердин бардыгы эмне кылат экен? Адамдардын жашоосун бузат. Руханий жактан. Мисалы, bir сонун бири-бирин сүйүшүп турган үй бүлөнү эмне кылат экен? Ортосуна жек көрү салат. Bir adamdın taqdırın bir adamga байлайт. Мисалы ысытма. Авалки bir ушундай bir zulum bir erkekte качып жүргөн аялды байлап коет. Ошондо өмүр бою zulum чегип өтөт. Bir erkek subhanallah ушундай bir zulum аялдан качып жүрсө, subhanallah байлап алып некен өмүр бою бактысыз өтөт, мисалы алса.
Ошондой эле бир адам иштеп аткан болсо, окуп аткан болсо, же болбосо бир жакшы бизнес кылып аткан болсо, аны кедейчиликке салып, аны карызга салып, жинди кылып эмне экен, жашоосун бузат экен. Ошол себептен жашоону бузган кадимки эле кишини кандай эле умеренно, мындай умышленно эле бир адамды атайлап касыдан деп коебуз го, атайын өлтүргөндөй эле ал адамдарды киши өлтүрүүчү катарына эсеп кирет. Ошон себептен анын жазасы ушул деп айтат экен алымдар. Бирок субханалла, эмнекен бул нерсени өзгөчө көңүл буруп айтышыбыз керек. Эми ар бир көз ачык пайгамбардын айтуу боюнча эмнекен шарлатан же болбосо жана көз боемочу, алдамчы жана жалганчы болуп эсептелет. Эмне үчүн десе, ал айтып аткан өзүнүн шайтандары мына алардын айткандарын туура деп адамдардын баштарын айлатканга аракет кылышат. Мисалы, жалгандан эле болгон нерсени келечекти билбей туруп эле эмне деши мүмкүн экен? Ушундай келечекте сен ушундай нерсе күтүп атат, ушундай нерсе болосуң сен, анан тигиндей болосуң, анан мындай болосуң деп, субханалла, ал адамдардын баштарын айлантуучу болуп эсептелет экен. Жалгандан экен. Эмне десе, пайгамбардын айтышы экен, ал эмне шайтандардын аскерлери ушундай биринчи катар асманга чейин, биринин үстүнөн бири минип отуруп, биринчи катар асманга жетет. Биринчи катар асманга жетип, ал жерден периштелердин жыйналышына, мажлисине катышып, ошол жерлерден эмне экен? Мында бир айтылып аткан нерселерди, баландай рызкысы баландайга бала берилет, баландай кыз берилет, баландай тигиндей деген нерсени угуп алып дейт экен, мына ошол нерсени адамдарга жалгандан айтып келет. Эмне үчүн эми алар ушундай мына жетейин деп калганда, аларды Алланын каалоосу менен асманда таштар менен атылат, жылдыздар менен атылат. Атылгандан кийин алар жерге күйүлүп чөп. Биринчи жалгандан бир нерсе угуп калат экен да, ошол келип туруп жерге түшүп туруп чачырап кетет экен да. Алар бирине айтып отурушуп, некен эң акыркысы эң чоң жалганчы болуп калат экен. Ошондо адамдардын кулактарына келип, ар кандай нерселерди айтып, адамдардын баштарын айлантат экен. Демек, субханалла, алардын шайтандары некен жалган айтат экен. Дайыма жалган айтат, субханалла. Эч качан чындыкты айтпайт. Мейли ал, мен мусулман болдум деген жин шайтан болсун, Аллах алим, ал жакшы билет Алла. Ошондой эле, мисалы мен сени ушундай ата бабаң болуп келет, мисалы, ушундай нерсе байкасаңар, кээ бирөө айтат, мага пайгамбарыбызды түштөн көрдүм, мага пайгамбар аян берип, мен жашоом ушундай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенден бери мен ушундай кылдым деп айтат. Анан мен сурайсың, пайгамбарыбыз кандай экен десең, момундай чоң селле кийип, сакал ушуга чейин экен, ушундай нур экен, ушундай бириме. Ана мага баландай, баландай, сен болду бүгүндөн баштап, мен эмен болдум, ушундагы шакиртим болдуң. Мен сага ушундай бүгүндөн баштап мен Мухаммед пайгамбармын. Ана сен ушундай болосуң деп ана мага ушундай айтып кетти. Ошондон бери мен ушинтип калдым. Кээ бирлерине болсо, ушундай бир эмне экен, космостон энергия алып атышат экен. Космостон мен энергия алып атам дейт. Кандай десе, мага ушундай энлолор космостон келип ушундай бир мага ушундай бир колума био энергия берип атат. Мен адамдар болсом био ушундай нерсе менен мондай кылгандан кийин жана айыктырып кое алам. Бирөө айтат, мен ушундай рентген болуп калдым дейт. Неге рентген болуп калдым? Мен ушундай карасам эле, субханалла, адамдардын бүткүл ооруп аткан жерлерин канча эле көрөм дейт. Ана мындай караганда адам көрөт, ана ошол жер менин ошол жерим ооруйт. Ушинтип некен шайтан өзүнүн аскерлерин адамдардын ичтерине киргизип туруп, анан жалгандан адамдардын иманын, акыйдасын бузуш үчүн эмне кылат экен? Адамдарды жалган жолго түртөт. Көптө канча аскерлер эмнекен? Алар өзүнүн эмесин, ахиретин бул дүйнөгө сатып салгандар деген сөз бар. Ар бир көз ачыкка барган, ар бир көз ачык, жана ар бир бакшы, ар бир өзүнүн жанагындай бир космос дегендердин бардыгы тең бул өзүнүн ахиретин бул дүйнөгө саткан болуп эсептелет. Же болбосо ахиретте бейишти тозокко алмаштырган болуп эсептелет. Ошого барган адамдар да ушундай акыбалда болот. Эми эмне кылыш керек? Канча жол бар десе, муга тооба гана жолу бар туугандар. Тооба кылыш керек, тооба кылыш керек. Тооба. Тооба кылып, Алла кечир күнөөмдү деп, экинчи ошол нерсеге барсам бутум сынсын дегендей, субханалла, барбаганга аракет кылыш керек. Эми кимде ким өзүнүн үйлөрүнө ошолордун алып келген нерсе чачып алган болсо, ким үйлөрдөн жанагындай бир үйлөрүнө ошолордон окутулган нерселердин баарын алып келип илип алган болсо, эмнекен ошолордон колдон келишинче үйлөрүн чыгарып, өрттөп, жок кылганга баягы шыпырып, жок кылганга аракет кылыш керек туугандар. Эгерде ошол үйлөр боло турган болсо, дагы деле болсо эмнекен ошо жиндердин таасири болот. Биз кээ бирөө сурайбыз, сен эмне болду? Эмне дайым башым ооруп калды.
Неге башың ооруп атат билбейм. Анан сурайсың, бир жанагындай көз ачыкка же болсо бир нерсеге бардым десе, эми баргам бир баргам. Эмнеге бардың эле? Жөн эле бирөө ээрчип баргам. Эмнеге бардың эле ушундай? Мисалы мына бизде кечинде балдар канча деген кишилер жанагындай бир өзүнүн күйөөлөрүн, жекелерибиз, канча деген аялдар өзүнүн күйөөлөрүн, канча эркектер өз аялдарын мындай өзлөрүнө каратып ысытып алыш үчүн эмне кылат экен? Ушундай нерселерди кылышат. Барышат дагы анан кийин өмүр бою ооруйт. Анткени болду, сен бир жолу ошо жака баргандан кийин сен өмүр бою оорукчан болдуң деген сөз. Сөзсүз бүгүн дыңкылдап жүрүшүң мүмкүн, бирок бир күнү болсо бир күнү экен ошол нерсе сени көтөрүп чабат деген сөз туугандар. Демек, буларга баруу, алардын туура деш, ошондой алардын жанагындай бир адамдарга таркатуу, ошол нерсе ошолордун туура деп айтуу, же ошонун жанында жүрүү, кызмат кылуу бул күнөө болуп эсептелет. Чоң күнөө болуп эсептелет. Канча деген мазардан мазарга, тоодон тоого, таштан ташка, канча деген жерлерге адамдар азмун адамдарды жетелеп жүрүшөт. Автобустар менен, маршруткалар менен кызмат кылып жүргөн көрүп атабыз. Канча койлор союлуп атат. Анан бата беребиз деп турган баштайт анан атат. Тиги жерден канча Манаска барат, анан тигине келатат, анан бар чаап келатат, көлдүн үстүнө чаап келатат, чаң чыгып атат. Ушундай канча деген нерселер субханалла, адамдар азыр ушундайдын аркасында. Ат башыга барсаң, тоодон алман беттин бирдемкесине тоголуп атканын көрөсүң, кочкордон тоонун тегине дөңдөлө тегерип жүрөт. Субханалла. Тияка барсаң, малжина табиягына барсаң, тияна барсаң, дагы бирдемке ата ышыгыл ушунча эле адамдар азыр эмне болот экен? Өзүнө өзү алдап жүрөт. Жалгандан. Билиңиздер субханалла. Көздү ачыш керек. Көз ачыш үчүн эркен иман керек. Качан жанакындай бир мурунку замандарда арабтардын 300дөн ашкан, 360тан ашкан буттар бар экен. Кабанын тегерегинде. Эми алар кантип адамдарга пайда берип, ошо адамдар эмне үчүн ишенип калышкан десе, ошо буттан ар бирде жанакындай бир жин шайтандар болот эле. Жана алар адамдарга сүйлөп берет эле кээ-бирде. Жанагындай бир өзүнүн эмесинде адамдар карап сыйынып атканда, "Ооба, мен сага жардам берем эми" деп, баягы сүйлөп, "Момундай болосуң" деп, ушундай бир адамдар ошондон ишенет экен ушул нерсесине. Ошентип адамдар эмне экен, ошонун аркасынан ушунча сыйынып кетишкен. Демек, эмне экен? Ушундай буттарга окшоштуруп шайтандар дагы азгырат. Эми алар пайгамбар келди, ыйманга, пайгамбарга ишеништи. Ошол замат алар сүйлөбөй калды. Ошол замат аларга көрүнбөй калды. Демек, ыйманың бар боло турган болсо, ыйман боло турган болсо, демек субхана урматтуу билдирдилер, жалган нерселер өзүнө өзү чыгып кетет адамдар. Көп адамдар жанакындай бир ырым көйөлөр бар го, ырым жырым менен иштейт. Ырым жырым эле кылат, ырым эле кыла берет. Бир нерсе болсо ырымы бияга кепсе мынтип тиштешет, бир нерсе андай тиштешет, дагы бир нерсе топчу тиштейт, аны бир нерсени чече калат, түкүрүп ар жака түкүрүп ийет, караңгыда акча бербейт го. Ушундай бар го толтура. Бул адамдар субханалла жашоосун тартып алгандар. Булар бактысыз адамдар. Анткени Алладан гана болот деген сөздү, бир гана Алладан гана болот деген нерсе жүрөккө киргизип алган үчүнчү түк эч нерсе эчтеке пайда зыян бербейт. Пайда Алладан гана болот деди, түк бирөөдөн үмүт кылбайт. Демек, иман ушундай туугандар. Иманга келсең, иман менен жашасаң гана жашооң жеңил болот. Имансыз жашай турган болсоң, диниң жок боло турган болсо жашоодо, дин болбосо жашооңдо, анда дайыма кыйналуу үстүндө болосуң. Дайыма кыйналуу үстүндө болот. Шуну эстен чыгарбашыбыз керек. Демек, субханалла, ушуну билишибиз керек экен. Айтышыбыз керек экен, субханалла, көз ачыштары ушундай экен. Эми карашыбыз керек экен. Шариятыбызда дем салуунун түрлөрү бар. Кээ бирлер мага сурайт, мисалы алса бир көз ачык окутуп салган болсо, ошол ким экенин биле турган болсок дейт. Ошолордон барып кайра ошол кара сыйкырды, кара дубаны ошондон кайра жандырсак болобу дегенде, алар ушундай айтат, жок дейт. Бул жалган нушра дейт. Эми ошол сыйкырды сыйкыр менен чыгарам деп, сыйкырчы менен чыгарам дебегиле дейт. Анткени бул жол жок. Кара дубанын чыгаруу жолу же болсо бир адамдын ушундай бир жана окутулуп калган нерсени чыгаруу эң жакшы жол эле, бул бир эле нерсе, бул Кур'ан аяттар менен гана. Кур'ан аят жана сүннөт дубалар гана. Башка нерсе менен чыгаруу, аракет кылуу өз дурус болбойт. Жакшы эмес. Шариатта муну нушра деп айтат. Нушра деген туура, жалган деп экиге бөлүнөт.
туурасы бул Куран жана сүннөт дуалар. Ошондой эле туура эмес болсо жалгандан шайтандар үйрөткөн жанагындай бир жалгандан сүйлөнгөн сөздөр. Шайтан алейхилана эмнекен негизинде көз ачыктар өзлөрү эч нерсе билбейт. Алар сыйкы кара дуа жөнүндө билбейт алар. Аларды шайтандар үйрөтөт. Ошол себептен ал шайтандар үйрөтүп туруп, мисалы ошол кайра адам бардыр, сен кара дуалаган элең, эми кайра мени бошотуп кой, мынакей, мен акчаңды ал да баштаса, макул бошотуп берейин деп турган болсо, баягы шайтан экен бир кылган нерсесин экинчи жолу кыла албайт экен, унутуп калат экен. Жалганчы кайра эмне болуп калат экен, ошол нерсесин кайра тууралап бере албайт. Сен акчаң кетиши мүмкүн, убактың өткөн, ыйманың кетиши мүмкүн, Кудай сактасын. Демек кайра эч нерсе кылып бере албайт дейт. Ошол себептен көз ачыкка барып, кайра барып эме кылыш дурус болбойт экен. Ошондой эле көз ачыктарды субханалла төргө отургузуш да болбойт. Алардан коркуш да болбойт. Менин кошунам көз ачык. Кандай мамиле кылайын? Менин бир тууганым көз ачык. Ал элдерди ушундай кылат. Мен кандай мамиле кылайын? Эч нерсе. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бир адам ушундай бир көз ачыктын жанына келип, өтө чоң мына Кыргызстанда белгилүүсүнө барып, айтат, мен бир практика кылдым дейт. Кандай десе, ошонун алдына барардын алдында аятыл курсини окудум дейт. Аллаху ла илаха илля хуна хайюн койюм деп аятыл курсини толук окудум дагы. Анан бир Алла яла сенден гана болот дептим. Атайын кирдим дейт. Анан кирсем, кирип туруп, ага мага момундай нерсе айтып бериңиз. Ушундай десе, мындай карап, мындай түйшөлүп, эч нерсе кыла албай, сен мен эмемен күчтүү экен, сенин колдоочуларың күчтүү экен деп чыгарып ийет деген. Сенин колдоочуларың аябай күчтүү экен, мен эчтеке кыла албай койдум. Көрдүңүз кандай нерсе? Айтат, аятыл курсини окудум, субханалла. Бардым, сурадым, айта албай койду дейт. Эмне үчүн дегенде, качан шайтан алейхи лаана өзү ушундай бир Алланын каалоосу менен сахабалардын бирөөсүнө түн ичинде келип, ал кампадан уурулуп калып аткан мезгилде кармап, 3 жолдон кечирим сураган 3-чү жолунда мен сага бир нерсе үйрөтөйүн. Эгерде сен ушундай жүрө турган болсоң, эч качан эч зыян көрбөйсүң деп, анан Аллаху ла илаха илля хуна хайюн койюм деп аятыл курсинин башында окуп көздөн кайын болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элертең менен айткан, я Расулалла, баягы адам кайра келди. А эмне деди десе, ушундай айтса, жалганчы болсо да бүгүн чындыкты айттыр деген. Жалганчы болсо да бүгүн чындыкты айткан экен. Бул шайтан болду дейт, 3 күн бою сага келген. Көрдүңүз кандай нерсе? Демек, аятты курсини ким окуп жүрүп турган болсо, ошол эч качан зыян болбойт. Мисалы, өз билесиздер, багамдат намаздан кийин кимде ким эртең менен аятыл курсини окуса, bir ayetle kursun. 11 cevap bir yoksun. Hiç gezmiyor. Kıyım öyle dersin. Nerede yerin dersin? Ne oldu? Karar. Demek subhanallah. Ha oldu. Hadi çıkıp gitsiniz. Çok kanca yalan var. Ölmeli mi? Turay. Şeytanlar okusu gelmeydi. Evet. 11 cevap yapar. Tabii şu. Ayetul Kursi'nin 6 kasiyeti var deb alimler aytadi. Böyle 6 kasiyetten eң nemesi ушуреки kimde kim erteң menen багамдат намазынан кийин, пешимде пешим намазынан кийин, асырда асыр намазынан кийин, шамда шам намазынан кийин, куптаны куптандан кийин ушу Аятул Курсини дайым окуп жүрө турган болсо, некен ал бир намаздан экинчи намазга чейин сак болот. Акырында куптан намазын окуй турган болсо, таң атканга чейин сак болот. Кайсынан десе бүткүл жана кандай бир некен жашоодо келген түрүү жана өлүү болгон жана руханият күчтүү болгон жана ошондой кара болгон баардык жана сыйкырчылардан болсун, кайсыдан болсун сак болуп келип тургандар. Аятул Курсини жаттаңыздар. Колдон келишинче Аятул Курсиге маани бергиле. Анткенде кимде Аятул Курсиге маани берип оку деген кандай десе деп окуйбу. Аллаху ла илаха илля хуа хайюн койюм. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm деп ушундай бир якын ишеним менен окуп турган болсо, иншалла эмнекен ал адам сак болот, жана ошолор нерсе жанагыдан куткарылган болот. Эми эмнекен айтайын деген максатка келип калдык, Кудай буйрса. Демек, ошол жанакындай бир кошунан көз ачык болсо, тууганын көз ачык болсо,
ага эмне кылышыбыз керек? Жакшы мамиле кылып кое беришибиз керек. Болду. Талашпагыла, тартышпагыла. Урушпагыла, жантырмай кылбагыла. Бирок аны үчүн дуа кыл, я Алла, ушуга хидаят берип сал деп. Хидаят берип сурай бериш керек. Албетте кафырларга сурабагыла деген нерсе бар, бирок айтайын деген максатым ал авалки түшүнбөй жүрөт. Туура эмес жолду таап алды. Мисалы бир айтат, намаз окуйт, 5 мал намаз окуйт, бирок төлгө ачат, жанакындай нерселер кылат, 5 мал намаз окуйт. Ажыга да барып келген керек болсо. Бирок эмне экен, адамдарды жанакындай бир сыйкырчылык кылып жанакындай кылат. Мейли, ошондой адамдарга дагы эмне кылышыбыз керек экен? Жакшы мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек экен иншалла таала. Макулбу? Алар менен урушпагыла, талашпагыла. Анткенсе алар ачуусу келгенде эмне кылсаларын билбейбиз да туурабы? Ошон үчүн урушуп, талашып, жаңдалашып кереги жок экен.